Берекет универсал деген оптовый рынок бар, бул жерде продуктовый рынок бар, бияка и косметика да бар. Ушул бул рынокто 800гө жакын арендаторлор иштейбиз. Эми бул базардын жабылып маселеси каралып атат. Биздин сурообузга эмне себептен бул базар жабылыш керек деген суроого так жооп жок. Администрация тараптан болсо бул жерге бир кандайдыр бир чоң здание курулат деген айтылып атат. Биздин суранышыбыз ошо атат. Эгерде бул базар жабыла турган болсо дагы ачык айкын жүрсүн, бизге түшүнүрсүн, күмөн сөздөр болбосун. Администрация болобу, мэрия болобу келип хотя бы жок деп бизге келип айтса, айланайын туугандар, бул жерде моундай план бар, мынакей документтер берилген, ушул документтердин негизинде бул базарды жаап атабыз деп айтылган болсо, анын үстүнө бизде да экинчи маселе бар. Бул салынып аткан жаңы здание эксплуатацияга кире элек экен. Эгер бул жабылып калса, биздин каяка көчө турганыбыз маселе чоң тууруп атат. Каяка көчүбүз керек? Бул жактын администрациясы айтып атат, бул жаңы зданияга киргенде биз ар бир квадрат метрге $1,5 миң төлөп киришибиз керек экен, анан кийин аренда төлөшүбүз керек экен деп атат. Бул бизди болсо көптөгөн эмеге кыжалатып калып келип атат. Себеп дегенде бизди эч жакка көчүрбөйт. Жөн эле жабабыз деген эле процесс болуп атат. Эгерде кааласаңар бул жаңы зданияга киргиле, бирок ар бир квадрат метрге $1,5 миң төлөгүлө деп атат. Нормативный актылар жок болуп атат. Биз мыйзамдуу нерсени төлөсөк деп атабыз. Грубо 1400, да, там без одного сома. Погорельцам дают место, погорельцам дают какие-то скидки. А нам почему этого не дают? Жо, мен азыр мына жапса, да, например, да, мен өзүм 16 жыл мектепте иштеген адаммын, да, 24 жыл бул жерде иштеген адаммын, 6 жыл пенсияда. Азыр мен бул жерден мына кетсем, и что? Пусть они нам какой-то взамен предложат помощь какую-то хотят. И мне очень так с нами поступают. И все равно это же земля муниципальная. Почему его мы кому-то должны отдавать? Почему один бай будет здесь стоять? Бул мындай да биринчи очередде немес керек, бул жеке менчик базар да. Ошол базардын ээси менен ошол жерде соода сатып жүргөн соодагерлердин ортосунда неме бул базарды жабабыз деп атат да. Кишилер болсо базарды жаптырбайбыз деп атат. Биз тараптан жапкыла же жаппагыла деп анын ички ишине кийлигишкенге бизде мүмкүнчүлүк мыйзамда жол бербейт да. Экинчиден жана бизди кыйнап мажбурлап $1,5 миң алгыла, $2,000 алгыла деген сөздөр чыгып атпайбы? Ал чындыкка дал келбейт. Анткени азыр ошол салынган имараттын ичинен кааласаңар биз менен келип сүйлөшүп, келишим негизинде орундуктарды алгыла деп сунуштап атат. Бирок мажбурлап баягы өзүнүн эркине койбой кыйнап алдырган фактылар жок.